депчи. Мисалы, биринчи. Канчанчы класс элең, Зарина? 10 классмын. 10 класс болсоң, сага могу максат деген жерге канча 230 сөз жазып турманбы? Максат деген жериме Минуттагы окуу боюнча. алдамдыгым 230 ооба. Канча сөзүн жазышың керек экен? 170. Сенин биринчи эки максатың ушул болуш керек да. Мына биринчиси 100-230 сөз окушуң керек минутасына. 120 сөздөн окуп баштаган экенсиң. 120 сөз экинчи класстын уровени. Кудайга шүгүр, мына бүгүн уже 218ге жетип калыпсың мына. Уже максатыңа бул жетип калдың да. Могуларды уже 200дөн өйдө жашыл ручка менен боесоң жакшы болот. Жашыл кылып. Могуларды биз кызыл кылсак болот да. 150ге чейинкилер бүт эле кызыл болот. Кызыл, жашыл, 3 ручканы колдонсок, ошондо жакшы болот. Андан кийин түшүнүк. Кара, 20 болуш экен, андан кийин азыр 85ке келип калды. Пайызын карай турган болсок, 17 экен. Бүгүнкү күндө 39, 40ка чейин жетип калыпсың. Ошондо сага максат коюлганы 170ти, 73, 74% жазышыбыз керек экен да биз. 74%. Эми өзүңдүн оюң кандай? Ушуну 39ту кантип көтөрсөк болот? Көп китептерди окуш керек жана Ошону эми анализ дегенге тетрадыңды ачып жазасың. Биринчи суроону коесуң да мына. Менин максатым 170 сөз жазышым керек. Бирок 40 сөз жазып атам деп жазуу түрүндө жазасың дагы, анан ушуну кантип көтөрсөм болот деген суроону жазасың. Көрдүңбү? Анализ деген ушу да. Кагазга ой жүгүртөбүз. кандай суроо бериш керек дейсиз? Сен өзүң кандай ойлойсуң? Могул кандай суроо берсең болот? Мисалы үчүн, могул 85 деген цифра жакшыбы же жаманбы? Жаман. Жаман дейсиң, э? Ошону жазасың да мына. Бүгүнкү күнү мына мен максатым канча экен? Сенин максатың мына. 130. 170 сөз жазышым керек да. Бирок сен 85 сөз жазып атасың. Эми ушул жакшыбы же жаманбы деп жазасың да. Окучу, эмне деп жаздың? Менин максатым 170 сөзгө жетишим керек. Бирок мен азыр 44дөмүн. Эмне үчүн? Эмне себеп бул жаман? Эми жооп бер ошого. 85 сөз жазып атам де, 44 эмес, ал 40% ал. 74%ке жетишим керек, бирок 40% жазып атам десең болот. Эгерде процент менен ой жүгүртөм десең, мына үстүнкү цифраларды айтышың керек. Максатыбыз 74, э? Же сан менен десең, 170 сөз жазышым керек, 200 окуп. А мен азыр 220 окуп атам дагы, 85 жазып атам. Эми эмне үчүн ушундай болуп атат? Сенин көз карашың боюнча. Мына ушул суроону бересиң да. Азыр экөөбүз ой жүгүртүп атабыз. Ой жүгүрткөндү үйрөнүп атабыз да. Мына ушинтип ой жүгүртөбүз. Кана, жооп берем. Өзүңдүн көз карашың боюнча эле жооп бересиң. Мына 85ке эмне үчүн деген суроо бердим. Өзүм көп жазгым келбегендигинен. Көп жазгың келбей атат экен, э? Бир себеп. Жакшы. Значит, сен эсиңде көп нерсе калып атат экен да, бирок жазбай атат экенсиң, э? Насибим жазгысы келбей атат. Жазыш керек эми. Муну өзүңдү машыктырып, кыйнап, үйрөн да. Ошондо өсөсүң. Биз ушуга жетип алалы. Макулбу? 170ке жетип Макул. алсаң, анан кандай дагы өсөсүң, өзүң көрөсүң да.
Бул биздин биринчи максат. Экинчиси 85 бетке келишибиз керек экен. Биз ошондо карасаң 5, 7, 8, 1 барак, анан мондан так. 16, 17леринде уже резко 10 барак өсүпсүң да. Эмне себептен ошондой болду? Анда мен болсо сизден көбүрөөк сурадым ушул темаларды, анда ал жерде кызыктым. Ошол жердеги мисалдарга. Ушуну жаз, мына кара. Сонун нерсе таап атабыз экөөбүз. Экинчисин жазасың. Күндө мен 1 бет, 2 беттен окучумун, бирок 16, 17 июлда 10 барак иштеп жибериптсиң, көрдүңбү? Эки себебин айттың өзүң. Биринчиси мугалимден сурапсың сен. Экинчиси өзүң кызыгыпсың. Ушул эки фактор резко өсүүңө алып келиптир, кара. Эмнеге кызыктың вот? Эмне себептен сага кызыктуу болуп кетти кокустан? Бул жердеги бөлүмдөр бирдей болгондорго анан дагы бөлүмдөрү эмелерге анча түшүнбөй баштаган, түшүнүп кеткенде кызыгып баштадым. Андан тышкары мына жердеги бөлүмдөрдү бөлүү, көбөйтүү, жөнөкөй бөлчөктөрдү бөлүү, ошондой тышкары көбөйтүүлөрдү кошууларды, анан дагы көбөйтүүгө ажыратуулар, ошолорго кызыктым. Негизи өзү кызыктуу болду, булар? Эмнеге сен мурун анда көп сураган жоксуң да менден? Значит, ошого ошондо менден көп сурап баштапсың, анан кызыгып баштадың. Буга чейин эмнеге кызыкпадың дейм да? Ой, эме сурабадың. Анча түшүнүксүз болду. Анан дагы биринчи очередь кандай ажыпоокторду берип жатканыңыздан бул кантип үйрөтөт экен деп анча эметпей, китепке анча көңүл бурбадым ошон үчүн. Так, андан кийин максатыбыз 85 бетке жетиш керек экен. Азыр дагы жакшы эле баратабыз. Кийинкини карайлы. Формулалар 40 болуш керек. Ой, терминдер 300 болуш керек экен. 76 термин болуптур. Анан 1 мүнөттө сен ошонун жарымынан көбүн айтып атат экенсиң, Бул жакшы. Пока. Бирок 1 мүнөттө канча айтышыбыз керек экен? 1 мүнөттө 100дөн ашыш керек дедиңизби? Ооба, 140 мына максимум. 140тан көп айтсаңар андан жакшы. Эми сен кандай ойлойсуң? Керекпи бизге ушул 1 мүнөттө терминди 140 айтып? Ооба. Эмне Эгер үчүн? көбүрөөк термин билсем, анда терминдер өзү математикалык эсептерге керек болгондугу үчүн, андан тышкары эсептерде алардын аттарын билиш үчүн. Ошондо Ошон үчүн. мугалимдин сүйлөгөн сөзүн да жакшы түшүнөсүң да. Мм. Мисалы, мугалим терминдерди колдонуп көп сүйлөйт да математикадан. Ошондо Ооба. терминдерди колдонуп сүйлөгөндө дагы жакшы түшүнөсүң. Китепти окуганда, башка математикалык китептерден дагы эсеп чыгарам десең, окуганда түшүндүрмөлөрүн баягы жазып коюшат го. Ошолорду жакшы түшүнөсүң да. Терминдерди жаттасак. Экинчиден, минутасына терминди 1 мүнөттө термин айтуу эмне үчүн маанилүү деп ойлойсуң? Мээбизди тездетип, Мына бул жакта өзү айтып турат, акыл гимнастикасы деп. Ошол мээге керектүү гимнастикалар болот экен мына. Ошондо мээбиз жакшы иштеп берет экен да. Эми кийинкини карайлы. Так, кийинкиси ажыпок 100 болуш керек экен, сеники 37 болуптур. Кайсы темаларды ажыпокко салдың? Эмне деген сөздөрдү кичине окуп берчи? Жөн эле аталышын, ручканы салдым, китепти салдым деп аттарын айтып койсоң болот. мен болсо мектепти салдым, кошуна досторду салдым, Дагы кызды,
буюмдарды, лампочка, телефон, гүл, суу, ошондой эле жаныбарлардан дагы. Эмне түшүндүң эми ошо Менимче ажыпокко салып атып? алардын көбүнчө жаныбарлардын түрүн, маанисин, пайдасын, зыянын көбүнчө ушуларды түшүндүм. Андан тышкары алар кандай пайда берерин, Мгм. ошондой эле алардын кандай түсү, өңү, көлөмү, мазмуну ошолорду дагы. Андан тышкары буруш, аралаш, тактан дискриминаттарды дагы сандарды да салыптыр. Өзүң кандай жыйынтык чыгардың ушу ажыпокторго салып берип? Керек бекен бизге ушул? Ажыпокко салып эме бир буюмдун көп нерсесин биле алат экенмин, ошону түшүндүм. Себеп натыйжа боюнча кел мына 95 себеп натыйжа болуптур. Себеп натыйжада мен комнатада турган нерселердин баарын сала бердим. Комнатада эмнени көрсөм, оюма эмне келсе ошолорду салып, баарын түшүндүрдүм өзүм. Эмне үчүн экенин, алар эмнеге экенин деген суроолорду берип, ошолорду жаза бердим. Китеп окуп атпайсыңбы? Ошо китептин ичинде окуп баратканда дагы себеп натыйжаларды издегин. Бул экинчи деңгээл, макулбу? Ошолордон дагы китептен да издеп карадым. Ошо сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, мына азаматсың. Максат кое билүү дейт. Мына кара, сен башында 10 максат, 11 болуп кеттир, азыр 23 максат болуп кеттир да. Ушунун арасынан бүткөн, жеткен максаттарың барбы? Бунун жарымын эле мен 5-өсүн, 6-ысын эметтим, аткардым. Ошол аткарганда Ага эми максат бүттү да. Бүткөндөн кийин ал могул жакка цифра менен 5-6сы аткарылган болсо, ошону кемитип коюшубуз керек экен да. Мисалы кара, могул жерде 10 максат болду, Андан кийин 11 болду, 13 болду. Ушунда бүткөн болсо, мисалы 2 максат, могу цифра кайра азайып туруш керек да. Мисалы азыр бүгүнкү күндө 23 максат дедик. 6сын аткарган болсоң, ошондо сенде 17 максат калат экен, көрдүңбү? Ошондо максаттарыбызды 5 күнгө коюп туруп эле, биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин мектеп сабакка келгенде мына ушинтип могу цифраларың өйдө көтөрүлүп түшүп туруш керек да. Ошол максатыңа жетип атасың дегенден кабар берип турат. Общий максаттын саны канча болду? Аны дагы жазсак болчудай негизи. Мисалы, пока ушинтип жазып тура берели, кийин сүйлөшөбүз. Тарбия дөңгөлөгүн өзүңөрдү салганга үйрөттүм, Так, ошондо биз бир айга бир 30 канча десек бир 20 тарбия 20 деп коюп койсок болот. Эми кийинкисин ошомо 20 дейбиз. Бир айга 20дан салып турушубуз керек да өзүбүздүчү. Канча китеп бүтүрдүң? 19. Жакшы. Эми көңүл бур, анализ дегенде ушинтип цифраларды карап чыгат экенбиз да, эмне болуп атат. Мына жакшыбы же жаманбы? Бул биринчи суроо. Экинчиси, эмне үчүн ушундай болду? Анан эмне үчүн деген суроо менен кичине казат экенбиз, Кел эми бир аз бүгүнкү сабактан жыйынтыктарыңды айт. Эмнелерди үйрөндүң? Өзүңө эмне алдың? Ошолорду айтып кой, анан жыйынтыктап бүтүрөлү. Анализ, сандар менен анализдеш керектигин үйрөндүм. Андан тышкары максат коюуда кыскартылыш керектигин, анан дагы китептен тезирээк эсептерди чыгарыш керек. Китептен тезирээк эсептерди чыгарыш керек. Буну кандай түшүнүп атасың? Шашыппы же кандай? Жок, эми бир күнү 1 саатка гана, 1 саат 2 саатка гана көңүл буруп атам да китепке, ошо көбүрөөк 4-5 сааттыраак. Жакшы.
Эми мондай кылабыз да, могу жерге телефон дегенди кошуп коелу да. Ошол телефон бизге керек. Телефонго канча кетип атканын биз көрүп турушубуз керек да. Сен үйдөн ошону санай баштагын. Макулбу? Мгм. Мисалы үчүн кайсы приложенияларда көбүрөөк отурат экенсиң, анан күнүнө канчадан саатың кетип атат, ошолорду билишибиз керек. Ошондо анан сабакка, эмнеге убактыңды бөлөрүңдү өзүң чечип аласың да. Мгм. Так, мына бул сага үй тапшырма. Ол жак Макул. максат болот. Все, пока бүгүнчө ошол, анда саламатта тур, э? Саатыңыз абай. Мгм.